Ысык Көл районунун Бостери айылында жана Балыкчы шаарында өткөн жолу ушуларда майыптыгы бар жарандар өздөрүнүн укуктары тебеленип жатканын айтып кайрылышты. Алардын айтымында жер тилкелерин алуу маселеси чечилбей, тиешелүү органдар тарабынан колдоо жетишсиз болууда. Ошол аренда деп анан каксыз арыз жазып кетиңиз деди. Мен арыз жазып кеттим. Ошол менин 79 жылдын уулум бар, 2 группа индирали. Ошо балам азыр больницада чыр койгондо ушул жерди мага чечип бериңиз деп сураган. Ал участок кичине участок. Менин деле үйүмдө бар, көрүңүздөр. Кадастр жетекчиси Аттым Максат. Бул эзгени вопрос боюнча, если жерин жашыландырып алган боюнча, менчикке бекитүү боюнча 571 токтом бар. Анын негизинде очередь менен берилет да. Ошол комиссия карап, анан очередь менен берилет. Майыптыгы бар адам баласы болду. Ошондо эле биринчи очередь майыптыгы боюнча каралат. Бул жакта майыптар боюнча арыздар көп, ошо арыздардын негизинде. Мындан тышкары айрым микрокредиттик компаниялар тарабынан мыйзамсыз же туура эмес иш алып баруу фактылары да көтөрүлдү. Жарандар насыя алуудагы басым, түшүндүрүүсүз айыппулдар жана адилетсиз шарттар тууралуу даттанышууда. Кредит алууда бизде жаңылыштыктар болот экен. Себеби карапайым адам болгондон кийин үйдө ремонт кылалы, тигин темире алат экенбиз да. Алып төрөй кутула бергенде баягы кыйналуулар болот экен. Ошол кыйналган нерсени баягы төрөп бүтсөң деле кайрадан төрөтө бергени мага окшогон пенсионер үчүн өтө эле кыйын болот кыздардын балдарына. Ошол микрокредит болобу, банк болобу, ошолорду көзөмөлдөөчү бизде ыйгарым укуктуу органыбыз бар, улуттук банк. Эгерде кандайдыр бир ошол микрокредиттик компанияларды мыйзамсыз иштер жүргүзүлүп жаткан болсо, сиздер улуттук банкка сүйлөшүп кайрылууга укугуңуз бар да. Бирок эгерде сизге назман жооп бербесе, анда бизге да кайрылуу укуктуусуз. Анда биз Бишкекке барыш керек де, ал үчүн. Бишкекке ан үчүн барыштын кереги жок. Эгерде бизге кайрылам десеңиздер, электрондук почтабыз бар. WhatsApp аркылуу деле кат жолдосоңуздар болот. Ошол каттар расмий түрдө катталат, расмий түрдө сизге жооп берилет. Азыр Бишкекке барбайм десеңиз, биздин кызматкерлер жаныңызда турат. Ошондой эле ата-энелер ДЦП, аутизм жана логопеддик багытта атайын билим берүүчү мектеп же борбор куруу маселесин көтөрүштү. Алардын айтымында өзгөчө муктаждыгы бар балдар үчүн шарттар жетишсиз, адистер тартыш, ал эми алыс аймактарда сапаттуу кызмат жеткиликтүү эмес. Биздин сурабыбыз бир атайын мектеп болсо жакшы болот эле. Азыркы заманда бул логопед менен дефектолог деген аябай проблемный неме болуп атат, тармак. Анан кымбат, аяка күндө барыш керек экен. Анан Бишкекке да бара албайт экенбиз, мисалы үчүн бул региондо же ушундай бир чакан шаарлардын тургундары. Анан менин суроом сизге болуп калабы дейм, урматтуу эрибиз. Биздин Балыкчыга ошо бир спецшкола, комплексный. Анын ичинен массажист керек экен, аябай маанилүү. Анан дефектолог менен логопед бул чоң чечет экен да, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды сонун ичине ребенок коебузбу, аң сезимин өстүрүп, жөнөкөй эле бул арыбас, бербас дегенде түшүндүргөндү. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жарандардын ар бир кайрылуусун кылдат угуп, айрым маселелерди жеринде чечүүгө көмөк көрсөттү. Ар бир суроолор боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, көзөмөлгө алынары белгиленди. Чындык болуш керек да. Анан улам эле искаженный информация менен бир нерсени туура эмес көрүп эле аны сыртка чыгарып эле аягында ал нерседен коомго тарап кеткенде бул нерсе аябай ошо иштеп аткан адамдарга оорлук болот. Ошонун аркасы менен өзгөчө келаткан жаш кадрлар иштегиси да келбей калат. Биринчиден айлык аз, экинчиден коомдун жанагында болгон мамилеси, анан ал специалисттердин эртеңки күнү мул кечикте мен кантип иштейм, үй бүлөмдү кантип багам, анан коомдун жанагында агрессиясы ошо адамдардын иштебегенге шарттар түзүп берип атат. Бүгүнкү Балыкчы шаарындагы болгон жолугушууда мугалимдердин жана дарыгерлердин укугун коргоо жаатындагы да көйгөйлөр бүгүн көтөрүлдү. Эми бул маселелер да биздин коомдо бар. Аны биз да билебиз, анткени аны моюнга алыш керек, анткени социалдык тармактарда деле эми мындай маалыматтар көп. Бүгүнкү күнү биздин ошол кылмыш жаза кодексине кирген өзгөртүүлөргө ылайык дарыгерлерге жана мугалимдерге көрсөтүлгөн зордук, зомбулук боюнча кылмыш жоопкерчилиги күчөтүлдү.
50 миңден 100 миңге чейинки айып пул салынат жана 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Иш сапардын жүрүшүндө укугу бузулган жарандар акыйкат издеп маселелерин ачык айтып, тиешелүү чечимдерди күтүп жатканын билдиришти. Акыйкатчы институту болсо жарандардын укугун коргоо багытындагы иштери улантыларын маалымдады. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан.